Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кумтөр кенинде экскаватор айдоочусу менен кошо көлгө түшүп кетти. Кулматовдун эркиндикке чыгышы Атамбаевдин көпкө олтурбашынан кабар береби. Матраимов: бизге каршы криминалды колдонуп жатышат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Өзбекстандын Бузара аймагынан өзүн пайгамбармын деп атап 1 жылга азаттык менен кош айтышты. Бул тууралуу Өзбекстандын Хюгюк газетасы жазып чыкты. Маалыматка таянсак, Бухара облусуна Шофирхан районуна караштуу Жуйнав айылында жашаган аял өзүн пайгамбармын деп жарыялаган. Азырынча аты жөнү ачык жарыяланбаган аял өзүнө карата коюлган айыптарды туура эмес экендигин айтып, Мухаммед саллаллаху алейхи саламды акыркы пайгамбар деп атап, Куран китеп тууралуу айтып берген. Өзүн пайгамбармын деп жар салган айымды укук коргоо органдары тыкыр көзөмөл жасап 1 жылга эркиндик менен коштошкон. Эске сала кетсек, Кыргызстанда дагы мындай окуя болуп өттү. Алсак Арстан Алай дагы өзүн кудаймын деп жарыя кылган. Булак Назар Ньюс KG. Москвада жеткирүү кызматында иштеген мекендешибиз толгоосу башталган кардарга жардам берди. Бул тууралуу База басылмасы маалымдайт. Белгилүү болгондой, жеткирүү кызматында иштеген Мирлан Жамалдинов буйрутмаларды жеткирүү учурунда кардарларынын бири көпкө чейин чалууга жооп бербегенин айтат. Мирлан бир нерсени сезгенде кардардын үйүнө барууну туура көрөт. Эшикти какласам үйдөн кош бойлуу аял чыкты. Буйрутманы алгандан кийин анын толгоосу башталып кетти дейт ал жогорудагы окуя тууралуу. Жамалдинов тез жардам кызматкерлерин чакырып, аялды төрөтканага алып барууну сунуштаган, бирок ал медицина кызматкерлерин күтүүнү туура көргөн. Жамалдинов тез жардам келгичекте аялдын жанында болуп, кайра өз жумушун уланткан. Кумтөр кенинде экскаватор айдоочусу менен кошо көлгө түшүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя кечээ 15 февралда болгон. Учурда издөө иштери улантылып, суучулдар тартылууда, деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Кошумча маалымат берилет. Буга чейин Кумтөр кениндеги Лысы Жээк өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмар кескин түрдө жылып, анын кесепетинен 2 кызматкердин дайынсыз болуп жаткан. 10 январда 2 жумушчунун издөө иштери токтотулгандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкен. Ага ылайык, көчкү жүргөндөн кийин дайынсыз болуп жаткан 2 адамды издөө иштери алардын жакындарынын жана компаниянын 2 тараптуу макулдашуусунун негизинде токтотулган. 13 февраль күнү Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарында тарыхты көтөрө турган болсок, анда мурда Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген аталыштагы макала жарыяланып, анда милициянын генерал-майору Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навжувонов биздин ата-бабаларыбыз кыргыздарды алып келип ушул жерди берген. Ал эми бүгүн болсо тажик тарап үчүн бул көйгөй жаратып жатат деген сөздөрдү айткан. Буга мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын 1-орун басары Абдикарим Алимбаев жооп бергенин кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен эч качан тажик тарапка тиешелүү болгон эмес жана болбойт дагы. Мен жеке өзүм генерал-майор Абдулла Навжувоновду тааныйм. Биз акыркы жолу чек ара маселесин чечүү боюнча 2019 жылдын 17 сентябрында жолуктук. Генерал-майорду тарыхты таптакыр билбеген адамдар адаштырууга аракет кылган окшойт. Бирок мамлекеттик органдын өкүлү болуп туруп, ушундай маалымат таратканы кечиримсиз. Мен деле Ворух менен Чорукка аймагы Кыргыз өлкөсүнө карайт деп айтып койсом болот. Бирок бул жер маселеси өтө маанилүү жана чек арада жашаган миңдеген адамдардын тагдыры менен байланыштуу. Азыр эки өлкөнүн президенттери чек ара маселесин чечүү үчүн иштешип жатат. Андыктан Кыргыз өлкөсү эл аралык нормаларды сактап, ортодогу макулдашуулар менен гана иш жүргүзөт. Ал эми генерал-майор жок дегенде бул сөзү үчүн Тажикстандын элинен кечирим сурайт деп ишенем деген билдирүүдө Алимбаев. Буга чейин Кыргыз өлкөсүнүн тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргыз мамлекетиндеги элчиси Назирмат Ализода чакырылган. Жакында социалдык тармактарда жана айрым маалыматтык агенттиктерде Ош шаарынын тургуну спортчу Рахманберди уулу Төлөгөндүн видео кайрылуусу жарыяланган. Ал өзүнүн видео кайрылуусунда президентке кайрылып тиешелүү чараларды көрүп берүүнү суранган. Жаран Рахманберди уулу Төлөгөндүн айтуусунда аны коркутуп, уруп сабап, андан кийин тапанчадан жаракат алгандан кийин ооруканада жатканын дагы билдирген. Ички иштер министрлиги маалымдайт, кайрылуу боюнча текшерүү жүрүп, кайрылуудагы ар бир окуя териштирилүүдө. Ошондой эле Жаран Рахманберди уулу Төлөгөндүн
денесинен жаракат алгандыгы боюнча дагы бир нече жолу суралган жана мындай факты болгондугун айтып түшүнүксүз жоопторду берген. 2019 жылдын 4-июнь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаардын көчөлөрүнүн биринде ок атышуу орун алгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери 4 ок менен уюлдук телефон табышкан. Экспертизанын жыйынтыгы менен табылган октор тапанчанын оку болуп чыккан. Ички иштер органдарына бул факт боюнча эч ким арыз менен кайрылган эмес. Бир нече күбөлөр суралып, тилекке каршы бул окуяга тиешеси барлар аныкталган эмес. Суралгандардын ичинде жогорудагы жарандагы болуп ок атышууну такыр укпагандыгын, денесинен эч кандай жаракаттарды албагандыгын билдирген. Өткөн жылдын 22 сентябрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаардын Исанов көчөсүнөн Жаран Рахымберди уулу Төлөгөн денесинен жаракат алып, аймактык ооруканага жеткирилгени маалым болгон. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери ок атышуу фактысы болгондугун аныкташкан. Аталган факты КЖБРге катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрө баштаган. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө Рахманберди уулу Төлөгөн көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Андан сырткары жалпыга маалымдоо каражаттарына кокустан улам ок атуучу куралдан жаракат алгандыгын жана ал өзүнө өзү жаракат келтиргендигин билдирген. Ички иштер министрлиги билдирет, азыркы учурда уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталган комплекстүү ыкчам алдын алуу жана тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогоруда иш-чараларды жүргүзүүнүн жүрүшүндө Жаран Рахманберди уулу Төлөгөн башка резонанстуу иште катыштыгы бардыгы маалым болду. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Жарандын денесине жаракат келтирүү фактысы боюнча иш бар. 2018 жылдын 28 декабрь күнү Аламүйдүн районунун Лебединовка айылында Бишкек шаарынын жашоочусу К.А. аттуунун денесине жаракат келтиришкен. Тергөөнүн жүрүшүндө жогоруда укукка жат иш-аракетке Рахманберди уулу Төлөгөндүн тиешеси бардыгы аныкталган. Бул факт боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Рахманберди уулу Төлөгөн кылмыш жоопкерчилигинен бошоонуу үчүн жана коомчулукту адаштыруу менен укук коргоо органдарын каралоо максатында видео кайрылуу жасады деп эсептейбиз. Аламүйдүн районунда болгон факт боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Рахманберди уулу Төлөгөндүн тиешеси бардыгы жөнүндө толук далилдер топтолду. Бул факты видеого түшүп калгандыгын белгилейбиз. Андан сырткары 2020 жылдын 29 январында болжол менен саат 18:00 чамаларында Оштогу стадиондо белгисиз адамдар Рахманберди уулу Төлөгөндүн денесинен жаракат келтирген соң качып кетишкен. Аталган факты КЖБРге катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталган. Аталган факт боюнча тез арада ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп баштаган, бирок Рахманберди уулу Төлөгөн көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Буга карабастан Ош шаарында милиция кызматкерлери күмөн саналган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Автоунаанын ичинде жүргөн Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары турган 5 адам кармалган. Коррупция менен шектелип камалган Бишкек шаарынын мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго карата Ленин райондук сотунда өкүм чыкты. Бирдей берене менен айыпталып отурган экс-мэрлерге эки башкача өкүм чыкканы көп талаштуу суроолорго жем таштады. Албек Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискациялана турган болсо, Кубанычбек Кулматов 5 миллион сом айып пул төлөй турган болуп, сот залынан бошотулду. Кубанычбек Кулматовду орустардын таасири темир тур артынан сактады деген сөздөрдүн чындыгы барбы? Ушул логика чындыкка дал келип жатпайбы? Кулматов Россиянын жараны экендиги ушун менен ачыкталабы? 2010 жылдагы революция үчүн каржыны Кулматов аркылуу орустар алып келгенин соттун чечими ырастайбы? Кубанычбек Кулматов эркиндикке чыгарсаңар Россияга кетип калам деп бийлик менен сүйлөшүү жүргүзгөнү чынбы? Кремль Кулматовдон кийин Атамбаевди дагы эркиндикке чыгарууга же жашырууну алып чыгып кетүүгө даярданып жатканы тууралуу сөздөр бекер эмеспи? Орустардын кишиси делген Кулматовдун сот залынан бошотулушу Атамбаевдин камакта көпкө олтурбай турганынан ачык кабар береби? Бул суроолордун жообу дагы жакында билинет. Кимдин таасири астында сот чечимдери чыгып жатканын убакыт келгенде угабыз. Булак жаңырды. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов үй-бүлөсүнө каршы криминалдык колдонуу аракети болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат Азаттыкка комментарий бергенде айтты. Анын алдында Матраимовдордон басым көрүп жатканын, өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын айтып, президенттен жардам сураган эки жарандын видео кайрылуусу чыккан. Искендер Матраимов муну каралоо деп баалады. Биздин спортчу балдарыбыз жок болсо, криминал менен ишибиз болбосо, биз үй-бүлөбүз Бишкекте жашасак, анысына да мунусуна да аралаштырып окшоштуруп жатышат. Мунун артында бирөө тургандай, эми криминалды аралаштырып бизди жаман көрсөткүсү келгендей сезилип жатат. Биздин криминалдар менен ишибиз жок. Искендер Матраимовдун бир тууганы Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондогон долларлар тууралуу 2019 жылы жасалган журналисттик иликтөөлөрдө анында аты аталган. Матраимовдордун Ошто Эрем деп аталган спорт клубу бар.
Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президенттен жардам сурап видео кайрылуу жасады. 15 февралда Facebook'a жарыяланган кайрылууда ал агасы Эмилбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун басымынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтууда. Эмирбек Кимсанов агасы коррупциялык иштерге катышуудан баш тартканы үчүн кысымга кабылганын белгиледи. Үй бүлөсү коркутууга кабылып, учурда ар кайсы жерде бекинип жүргөнүн билдирди. Анын алдында Эмилбек Кимсанов мамлекеттен чыгып кеткен жөнүндө маалыматтар тараган болчу. Ал жумуштан 2018-жылы кеткен. Райымбек Матраимов бул кайрылууга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Анын бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден 1 жыл мурда кызматын тапшырганын билдирди жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды каралоо иретинде атайын уюштуруп жаткан болушу мүмкүн экенин кошумчалады.